Асел айым, 5 март күнү кайсы күн экенин билесизби? Албетте, асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. Сегодня 5 марта, день головного национального убора ак калпак. Абдан туура айтасыз. 5 март күнү ак калпак күнү. Ушул майрамдык күн менен шаар тургундарын куттуктаганга даярсызбы? Мен мына даярмын. Ак калпагымды кийип, шаар тургундарын куттуктаганга чыктым. Ну вы молодец. Ну я тоже, вот видите, подготовилась, специально надела верхнюю одежду национальную с такими вот орнаментами. Но знаете, что я предложу? Давайте мы не просто поздравим, а сделаем такой мини-опрос для наших горожан, поделимся такими особенностями нашего головного убора. Как вы смотрите на это? Абдан туура айтасыз. Келиңиз анда шаар тургундарына аралап, ак калпак тууралуу кандай маалыматтар бар экендиги тууралуу сурамжылоо жүргүзөлү. Даярсызбы, кеттик ба анда? Кеттик кандай. Жүрүңүз. Assalamu алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы? Бүгүн ак калпак тууралуу сурамжылоо жүргүзүп жүргөнбүз. Ак калпагыбыз эмне үчүн ак түстө экенин айтып бере аласызбы? Кыргыздын улуттук баш кийими ак калпак ак түстө болгон себеби ала тоонун символу болуп эсептелинет. Кыргыздын арулуктун, ак ниеттиктин символ тастыктап калат да. Булар белекке берилет. Ак калпак күнү менен кичине сурамжылоо жүргүзүп атты элек. Жооп берип коесузбу? Калпак тууралуу. Жооп берип коесуз. Ассаламу алейкум аке. Алейкум. Келе жаткан ак калпак күнүңүз менен куттуктайбыз аке. Рахмат, бирге болсун. Биз сурамжылоо жүргүзүп аттык элек ак калпак жөнүндө. Ак калпак күнүн биз кайсы күндөн бери белгилеп жатабыз беке? Кайсы жылдан бери? Адашпасам 2011-жылы. 2011 жыл туура таптыңыз. 2011 жылдан баштап Рысбек Жабиров режиссер агабыздын демилгеси менен 2011 жылдан баштап 5 март күнү ак калпак күнү деп белгиленип отур. Азаматсыз туура таптыңыз. Сизден бизге бир сыйлык бар. Биздин ак калпагыбызды кийип, ар дайым кийип, башыңыздан түшпөсүн. Ар дайым кийип жүрүңүз. Бизде таттуулар бар. Муну алып чай ичип коюңуз байке. Ассаламу алейкум байке. Биздин улуттук мурасыбыз ак калпак ЮНЕСКОнун маданий мурас катарына качан киргенин билесизби? 19 жылда кирди. 2019 жылы. Албетте, туура таптыңыз байке. Туура тапканыңыз үчүн бизден сыйлуу ак калпагыбыз бар эле. Башыңыздан түшүрбөй кийип жүрөсүз, сыйларга кийип жүрөсүз деген үмүттөбүз. Ошондой эле бизден Steak Dream компаниясынын атынан таттуулар бар эле байке, чай ичип коюңуз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ак келе жаткан ак калпак күнүңүз менен бизде биз сурамжылоо жүргүзүп аттык элек ак калпак күнү менен. Мына башыбызда кийип жүргөн ак калпактын кара калпактарды кимдерге арналган? Улуу адамдарга? Улуу адамдарга, албетте туура айтасыз. Улуу жаштагы адамдарга кара калпак, кара түстөгү калпак берилип жүргөн экен, кара кыюусу менен. Муну сизге бизден белек, сизге алып жүрүңүз, дайыма ак калпагыңыз башыңыздан түшпөсүн. Ошондой эле бизден Steak Dream компаниясынын атынан сизге таттуу болуп, муну менен алып чай ичип коюңуз. Рахмат. Мына жашыл калпак кимдерге арналган? Билесизби? Ооба, ак калпак, жашыл калпак жаш балдарга берилген. Азаматсыз, туура айттыңыз. Ак калпак ата бабалардан калган мурас, элибиздин сыймыгы. Ну что, дорогие жители города Кант, вот и мы провели опрос. Надеюсь, для вас был полезен этот видеоролик, и вы узнали много чего полезного. Также хочу, конечно же, вас поздравить с таким замечательным, прекрасным днем национального головного убора ак калпак. Башымда кийген ак калпак, кылымдарды карыткан, ардактап дайым киели, өчпөсүн дайым тарыхтан. Демекчи, урматтуу Ысык Ата Кант шаарынын тургундары, сиздерде келе жаткан 5 март ак калпак күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Өлкөбүздө тынчтык болуп, ар бир үй бүлөгө тынчтык, ынтымак, бакубат жашоого каалайбыз. 5 март ак калпак күнүңүздөр менен.